эркиндик деп, эл деп башын сайгандар, эч жалтанбай ажалга түз баргандар, өлбөс кылды келечегин Кыргыздын, өлкө үчүн өмүр берген кайрандар. Адамдын өмүрү кыска. Анын жарыкчылыктагы убактысы ондогон жылдар менен гана өлчөнөт. Кыргызга кылымдар бою коргон болуп келаткан мына бу тоолор үчүн көз ирмемдей гана убакыт. Бу тоолор эмнелерди гана көргөн жок. Эгерде алардын тилдери болсо, кылымдардын катмарларына катылган канчалаган сырларды айтып беришмек. Анда биз тоолордун Чоң таш деп аталган бул жериндеги 38-жылы ноябрда болгон кандуу окуяларды жарым кылымдан ашык күтпөй эле убагында билмекпиз. Бул жерге сталиндик репрессияга туш болуп, атууга кеткен Жусуп Абдырахманов, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов сыяктуу мамлекеттүүлүгүбүздүн кайра жаралуусунун башында тургандар көмүлгөн. Аны биз 91-жылы августта гана билдик. Шейттердин сөөктөрү кайра көмүлгөн жер улуу сүрөткөр жана ойчул инсаныбыз Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Атабейит деп аталды. 2008-жылы анын сөөгү да ушул жерге коюлду. Андан 2 жылдан кийин эркиндик, адилеттик үчүн өз өмүрлөрүн беришкен апрель баатырларын акыркы сапарга да дал ушул жерден узаттык. Өткөн жылы бул жерге 16-жылы үркүндө курман болгондорго арналган эстелик тургузулду. Атабейит Кыргыздын чыгаандарынын, баатырларынын пантеонуна ыйык жерге айланды. Күйүт, арман ыйгала берет экен. Бирок өмүр таптакыр эле түгөнүп калбайт. 7 жылдан бери кадимки жай жашоо өтүп жатканы жаткан. Табият да, жашоонугу да, адамзат да эч нерсе болбогондой. Апрель революциясы эмне үчүн келип чыкты? Эркиндик үчүн күрөш 2002-жылы Аксыда башталып, ал 2005-жылдын 24 мартындагы биринчи элдик революция менен аяктаган. Бирок биринчи революциянын жемиштери уурдалды. Идеалдары ишке ашпай калды. Курманбек Бакиев биринчи үй бүлөлүк башкаруунун кесепеттерин жоюп, элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылам деген убадаларын, бийлигин бекемдер замат унутту. Мурда Кыргызстандын майлуу сүттүү жерлеринин көбү Акаевдардын колунда болсо, алар эселенип Бакиевтердин, анын айланасындагы эл аралык аферисттердин колдоруна өттү. Соцфонддун каражаттарын, сырттан келген кредиттерди, гранттарды каалагандай жумшаганга өтүштү. Максимди президенттикке даярдоого киришти. Алардын кызыкчылыгы үчүн электр энергиясынын баалары, уюлдук телефондук сүйлөшүүлөрдүн акылары бир нече эсе кымбатталды. Үй бүлөлүк башкарууга каяша кылган саясатчыларды, журналисттерди өлтүрүү, сабоо, аяосуз куугунтуктап, чет өлкөлөргө кетирүү күчөгөн. Бул жасагандары жерлерде элдин нааразычылыктарын күчөтүп, акыры 2010-жылдын апрелиндеги социалдык жарылууга алып келди. Бирок үй бүлөлүк башкарууну кулатуу оңой олтоң болгон жок.
Ошол күнкү Ала Тоо аянтындагы трагедиялуу окуялар эч качан эстен кетпейт. Сырттан нааразы болгондор агылып келип жатышса, Ак үйдүн Илбирстин чатылларындагы таамай аткычтар лидерлерди, эр жүрөктөрдү терип атып турушту. Бакиевтердин алдыдагы 10 чактысын атсак, калгандары качып кетишет деген болжолдору ишке ашпады. Алдыдагылар ок учуп, жарадар болуп жатканда, аркадан мекендин эртең үчүн өлүмгө кайыл болгон адамдар аянтка кирип турушту. Андай көрүнүш 7-8 саатка созулуп, бийликке нааразы болгондорду мөндүрдөй жааган октор менен токтото албастыгына көздөрү жеткенден кийин гана Бакиевтер качканга өтүштү. Элибиздин эр жүрөк жигиттери, кыздары чыныгы Манастын урпактары экендигин, ата мекени үчүн жандарын да аябай тургандыгын көрсөтүштү. Ошол күнү 88 адам ок учуп, жүздөгөн адамдар жараат алышса, андан бери 7 жылдын ичинде алардан ондогондору арабыздан өтүп кетишти. Канчалаган балдар жетим, аялдар жесир калды. Ата-энелер уулдарынан ажырап, көз жаш акты. Тоолордун бийиктиги алыстан билинет. Тарыхый окуялардын мааниси жемиштери менен өлчөнөт. 7 апрелдеги элдик революция Кыргызстандын тагдырын кескин өзгөрткөн күн болду. Элдик революциянын жемиштерин сактоо, өлкөбүздөгү биримдикти, ынтымакты бекемдөө максатында Айкөл Ала Тоо уюму түзүлгөн. Биздин бирден бир максатыбыз ушул 7 апрелди даңазалоо жана максаттарын ишке ашыруу болуп саналат да. Биздин башка максатыбыз жок. Ушу 7 апрелде каза болгон балдарды ар дайым эстеп, ушу балдардын кылган эмгегин ушу тарыхка калтырсакпы деген чоң үмүттөрүбүз бар да. Элдик революциядан кийин мезгил да жеңил болгон жок. Ошол жылдын июнундагы трагедиялуу окуялар да биз үчүн оор сыноолордон болду. Бирок элибиз андай жоготуулардын, кыйынчылыктардын, сыноолордун бардыгынан абийир менен чыкты. Акыркы 3-4 жылдын ичинде экономикада, социалдык чөйрөдө өзгөрүүлөр болуп, учурда экономикалык өнүгүүнүн жолундабыз. Бюджеттин киреше бөлүгү республика боюнча орточо эмгек акы 2 эсеге өстү. Датка кемин электр линиясынын курулушу менен Кыргызстан энергетикалык көз карандысызга жетишти. Бир катар ири көмөкчү чортондор курулду. Акыркы 5-6 жылда республикабызда ички жана эл аралык авто жолдор жаңыланып, түштүк менен түндүктү бириктирген альтернативдүү авто жолдун курулушу кызуу жүрүүдө. Мурдага салыштырганда элдин турмушу өстү, жакшырды. Жыл сайын 100ге жакын мектептер, ондогон пабтар, клубтар, көптөгөн тейлөө жайлары курулуп жатат. Өлкөбүздүн жакынкы, алыскы, чет өлкөлөр менен дипломатиялык, экономикалык, саясий мамилелери да жакшырууда, өнүгүүдө. Эң негизгиси өз жолубузду таап алдык. Кыргыз көчү өзүнүн жолун таап алды. Ошол жолду элибизге 7 апрель ачып берди. Мезгилин өтүшү менен бара-бара бул күндү элибиз коррупцияны, криминалдык, кландык, үй бүлөлүк башкарууну жеңүү күнү, жеңиш күнү катары байрамдайт. 50 жылда эл өзгөрөт. Элибиз 7 жылда эле кандай өзгөрдү? Эми Кыргызстанда үй бүлөлүк бийликти, авторитардык башкарууну кайра алып келүүгө мүмкүн эмес. 7 апрелсиз азыркы Кыргызстан болмок эмес. Канча мезгил алмашса да, баатырлардын эрдигинин мааниси арта берет. Аска тоолордой бийик бойдон кала берет.